Саламатсыздарбы, мен атым Нурия Исакова, мен 54 жаштамын, Талас шаарында жашайм, 4 баланын энеси болом. Азыр ушул күндөрү биз YouTube каналдан 40 кыз деген каналды ачып, ошол жерге бекер сабактарды, мастер-класстарды өткөрүп атабыз. Биздин каналга катталып, 40 кыз каналга колокольчик басып, биз менен бирге болгула. Биздин сабактарыбызды, бекер сабактарыбызды көрүп, башкаларга да бөлүшкүлө. Урматтуу айымдар, дагы да сиздерге көргөзүп кетким келет. Дагы бир видео съемка кылдым. Мынакей, бул турнолор. Мынакей, турнолор. Бул сүрөттөрүн мен носкинин бул кыр жагына салдым да. Раскладкасы негизи мындай да. Мындай болот раскладкасы. Жакшы убалка болгондон азыр кайрылбай жатыр. Так, раскладкасы негизи мындай болот, туурабы? Раскладка ушундай болгондон кийин сүрөттү бул жака салып, анан бул жагына эметкенде бирге неудобный болгондой көрүндү да, анан дагы бир нерсени мен түшүндүрүп кетким келет. Мен ушу боковой жагына, основной боковой жагына эми эки бут мындай болуп киет да, бирөө мындай, анан бирөө мындай болуп көрүнөт да. Мынакей, көрүңүздөрбү? Ушул сүрөтүн мен кантип тарттым? Дагы деле мен жанагы жипти алдым, бөлдүм эмелерин. Кара өң өзүнчө, бул өзүнчө. Анан ийне менен сайдым, фальцовочный ийне менен сайдым. Бунун баарын фальцовка менен сайдым да. Ошо ийне менен кантип сүрөт тартыш керек, ошону көргөзгүм келди да. Ушундай чоң байпакта сүрөтүн кантип тартып, фальцовка менен. Эми бул жаңы видео бүт варианттарды көрүңүздөр. Мындай да тартып көргүлө, эме менен дагы вискоза менен да мындай төшөп тартып көргүлө. Жана клеенкаларын кезип силуэттерин баарын эметип. Андай варианттарда кимге кандай жагат? Эми бул негизи отуруп алып, анан ийне менен мынтип фальцевать эткенде, могу жүндөрү калың түшөт дагы, сүрөттүн көрүңүздөрбү, прям сочный тартылат. Аябай кооз дагы. Эми мен мындай кылдым. Бунун баарын раскладка кылдым. Ак жүндү раскладка кылдым. Анын үстүндө эми раскладкасы жана көргөздүм го, мындай болот. Мындай раскладкасы мындай кылдым. Мындай раскладкасы мындай болду. Анан кийин мен бул раскладкасын ак жүн менен салгандан кийин үстүнө вискозаны төшөдүм. Вискозаны төшөп, анан бир сыра увалка кылдым. Увалка кылып, бүт кылып, биринчи увалкасы болгондо мындай жүндөр бир сыра мындай кылган, даже могу вискозасы эле борпоң болуп турат. Акырын эмесин полностью акырын баарын эметип, анан самынын кетирип, бир сыра самынын кетирип, анын ичинин эмесин баягы клеенкасын алдым. Клеенкасын алдым, буну бурап туруп анан катуу сыгып туруп, анан жайдым. Анан бул кургады. Анан кургагандан кийин, жанагы биринчи увалкадан кийин бул кургады. Бул кургагандан кийин мунун ичине мочалканы мынтип салып, губканы салып, анан ийне менен сүрөттөрүн баарын тартып чыктым. Ноолар бүт, гүлдөрү, бул жагында гүлдөрү бүт ийне менен сайып чыктым. Сүрөттөрүн фальцевать еттим. Анан фальцовка бүткөндөн кийин буну кайра жашнакка алып туруп, жанагындай формасына келтирип, акырын ичине кайра эле жанагы эмесин салдым, клеенкасын салдым. Мынобу кайра ошону салдым ичине. Бул биринчи увалка болгондон кийин бош, аябай борпоң. Сүрөттөрүн баары салынды, бүт ноолордун баары бош жүрү. Эми бир сыра сайгандан кийин мунун баары диги эме эмес да, увалка болгон жок. Кайра бул эмесин шаблонун бияка салдым. Мындайынан койдум. Шаблон мындай салынат да. Анан кийин эми
ичинде шаблон болгондон кийин мен муну кайра экинчи увалкасын кылдым. Аябай катуу мындай сүрүп анан экинчи увалкасын баарын жасап бүткөндөн кийин кайра шаблон чыгардым. Колумду салып, ичтерин баарын уйпалап, булардын баарын ичине жана жыгачтарды салып, мындайынан бурап, тигиндейине мындайынан бүт бурап, анан кийин дагы бунун размерин мындай кылдым да, стиральный машинеге буну салдым. Бул бир аз чоңураак болчу, биягы да чоңураак болчу. Стиральный эмеге, бережный стиркага салдым, 800 обороткага. Бул менин стиральный машинем. Эмне үчүн мен стиральный машинеге салам? Анткени жүнү да таза жуулат, анан эмеси дагы немножко увалкасы келет да. Жок, стиральный машинеңер жок болсо деле увалка кыла бериңиздер, эчтеме болбойт. Бирок мен бир сыйра таптаза жүнү таза жуулсун деп, мен мунун баарын саттыкка кылып атам да. Баары таза болсун деп эметтим. Анан баягы биринчи увалка кылгандан кийин баягы сүрөтүн тартып атканда байкадым да, бирөөнүн таманы жукарак болуп калыптыр. Акырын алдым, ошол кезде эле бул кургак эле да. Алдым дагы фальцовочный ийне менен дагы бияка ак жүндөн дагы уруп койдум. Мынакей калың болуп калды. Көрүнбөйт деле, бул экөөнүн тамандары калың. Бул носки жука эмес. Буну баягы өтүктүн ичине кийгенге болбойт. Бул үйдөн анан конокко өткөндө менден бирөөлөр сатып алышты подаркага. Ошол носки турнанын сүрөтү менен носки ал Америкага кетти. Ошол сүрөт эмен байпак. Көрүңүздөрбү, самолетто гана кием деп, такай самолетто учуп жүргөндө кием деп алып кетилди да. Эми ушундай байпактарды үйдө отурган апаларга, өзүңүздөргө жасап, баягы конокко барганда деле эмите алсаңыздар болот. Эми үйдө кийип жүргөндө бунун сыртынан мындай чашкалар бар, ошону деле кийип алсаңыздар болот да. Кооз. Эми жасап алып, каяка кийем десеңиздер, өзүңүздөр билесиздер дейчи. Болгондо бул аябай сонун нерсе, кооз, аябай жылуу. Эми муну кийгенден кийин чечким келбейт да, эжекелер. Өзүңүздөр үчүн эми бир 2 жылда бирөөдү жасап алса болот. Жасаңыздар, колдонуңуздар. Ушул мастер-класс менен колдонуңуздар. Ийне менен фальцовать эткенде, азыр биз эмки кадрда мен көргөзөмүн. Ийне менен кантип фальцовать этет, кантип ийне менен иштеш керек. Негизи ийне менен сүрөт салганда бул жүндөрү калыңыраак салынат, сүрөттөрү аябай ачык да көрүнөт. Мындай сочный көрүнөт да, анткени калың салынат. Беркиндей сүрөт тартканда ал бротул эле раскладкада салып, немети анан убакыт болгондо 1 күн убакыт тигиде эконом болот, а буну мисалы мен 3 күн кылдым. Раскладкасын эметтим, шашкан жокмун, кайра бирке увалка кылдым, кайра аны жуудум, кайра кургаттым, кайра 1 күн муну фальцовать эттим. Мен 1 күн эмес, экинчи күнү фальцовать эттим. Отуруп алып, рахат алып, өзүнчө эле бүт кооздоп. Анан муну кайра увалка кылып, мен мына ушундай сүрөттөрдү тарткандан кийин самындап, бир сыйра увалка кылдырып коюп коем 1-2 саат. Бул жүндөр ачылат, жүн деген сууга, самынга эметет, баягы сиңет бүт. Анан бир сааттын ичинде тамак бышырасың, үй жыйнайсың дегендей. Анан ошо кайра келтирип, ошону кайра увалка кылам. Увалка кылып, эзалдырып, сүрөт тарткандан кийин эзалдырып, увалка кылам. Анан 3-күнү бул кургайт. Болду. Эми 1-2 жылда, 1 жылда бир носки кылып койсо болот. Эжекелер, колдонуңуздар. Урматтуу айымдар, колдонуңуздар ушул мастер-класс менен. Бүт көргөздүм, эчтемкесин сиздерге тайына кылбай, секреттерин баарын ачтым дегендей. Көрүңүздөрбү, эми бул носкидеги сүрөт башка, бул носкиде сүрөт башкадай болуп көрүнбөйт, хотя разницасы бар бир аз. Бирок эми эки бут, эки жакты карап турганда, эми композициясы бир эле. Бул сүрөт өйдөрөөк болуп калды, бул ылдыйраак болуп калды. Эми эчтеме болбойт да. Бирок байпакта эми ручная работа. Бүт 100% жүн дегендей. Шерсть. Колдонуңуздар эжекелер ушул мастер-класс менен. Мынакей
байпак. Ошо байпакка фальцовочный ине менен сүрөт тартканды азыр көргөзүп беремин. Моундай ине. Так, кандай кылып көргөзсөм, колума көрүнөбү? Мынакей. Ушундай ине. Мындай эмеси бар. Бул фальцовочный ине деп коет. Ошол ине менен сүрөт тартылат. Мен азыр бир байпактын бир түгөйүнө сүрөт тартып койдум. Биринчи мен эмне кылдым? Биринчи мурунку видеолорду, байпактын видеолорун карап чыксаңыздар, раскладкасын кандай кылдым? 3D шаблонго. Вот ошондой раскладка кылдым. Вискозаны салдым. Вискоза фон кылып койдум. Вискозаны салып, анан кийин буну биринчи увалкасын кылдым. Биринчи эле увалкасын. Мындайки эме борпоң болуп турат. Мындай эле. Аябай жумшак. Анан кийин муну мен кургаттым. Кургады. Ушул форма менен, биринчи увалканын формасы менен жатыр азыр. Анан мен эмне кылдым? Могундай мондай губканы алдым. Пакетке кийгиздим. Пакетке кийгизип, анан байпактын ичине киргиздим. Байпактын ичине киргизген себебим пакет менен, анткени ичинде жүнү увалка боло элек. Мочалканы мындай киргизсеңиздер, эме болуп калат. Жүндү тайын салат экен, жылдырып жүрөт экен. Эми болсо могу ине менен могу жака эки турнанын сүрөтүн тартып, анан кийин тартып бүткөндөн кийин бул эмени кайра увалка кылып, кайра эметебиз. Киргизип, муну 37-нчи размер кылабыз. Бул азыр тим эле чоң болуп көрүнүп тур, бирок бул еще кире элек. Муну чала киргизип, анан кийин эметтим да, эми буга сүрөт тартса болот. Турнанын сүрөтүн жашынакай кылып тур азыр турнанын сүрөтүн тартканды көргөзөм. Фальцовочный ине. Могундай жиптердин арасынан өңүнө демеге турналардын сүрөт тартканган мондай жашынакай өңдөрү бар экен. Эми ошо турнанын сүрөтүн вискоза, мондай пряжа менен, мынакей вискоза, могундай жүндөр бар. Ушулардын баарын дайындап койдум азыр. Азыр биз ошо фальцовочный ине менен, много ине менен, азырынча мен бир эле ине менен, бирок экинчи инеси дайын болуп турат. Эми бул турнаны бул жака окшош кылып көчүрөбүз. Ичине биз мочалка салдык. Кара жүндөн алабыз. Кара жүндөн алып, мен бул сүрөтүн мындайынан коюп коеюн. Окшош болсун деп. Анан кийин мындайынан, носкини мындайынан коюп байпакта. Эми бул жолдоп азыр сүрөт тартабыз. Турнанын азыр башынан баштадык. Эми тим эле оп-окшош болбосо дагы эми хотя бы композициясын окшош кылайын. Бирок окшошуп калат деп мен азыр тартып берейин. Сиздер болсо карап туруңуздар. Бул оңой эле, ине менен биякта бул вискозанын астында жүн бар. Мериноз жүн бар. Ошон үчүн муну жашынакай кылып туруп киргизип атам. Мен сиздерге баягыда вискозаны раскладканы бүтөрү менен эле көргөзгөм, кантип турнанын сүрөтүн тартканын.
Эми сүрөт тартканын көп эмелери бар да. Бул эми сухое валяние деп коет. Бул ийне менен эми оюнчуктарды, ар кандай панолорду сухое валяние деп коет да. Ошо менен колдонушат. Мен болсо негизи ошо биринчи сухое валяние менен, анан кийин кайра мокрый валяние кылып, суулап, анан киргизебиз. Андай варианттарды кылса да болот да. Так, турнанын башы, мойну азыр акырында ошо келиштиребиз да. Мен азыр сиздерге ошо эки турнанын сүрөтүн тартканын көргөзсөм, анан калганы оңой эле. Pinterest'ten турнанын сүрөттөрүн таап алсаңыздар болот. Телефонду коюп, анан ошону карап, мен негизи кагазга тартып алам, анан жаныма коюп алам, мына жерде. Мына кагазга тартып алам. Телефонду алып, анан кагазга тартып коем. Жаныма коюп коем. Эми турнанын башы кызыл, шапочкасы кызыл. Мен кызыл бескозаны алып туруп, мынтип шапочкасын кылып койдум. Мындай кылып. Эми жылуу байпак болгондон кийин, муну кышында кийле турган байпак болгондон кийин, муну баягы краскаларын бирке ачык кылып, көзгө жагымдуу болуп жасап койсо болот да, ушинтип эметип бериш керек. Мынакей. Күндүн суыгунда ушинтип сүрөт тартып, жөн менен иштеп, любой варианттарды карап бериңиздер да. Мисалы, могу пряжалар, мен мына кара пряжа менен ошо меланжа эмелерин баарын бөлүп алып турайын. Эми ушуларды эмеге киргизип атам. Могу меринос эле экен. Болгондо эмелери оттеноктору аябай жакшы экен да, көп экен оттеноктору. Мен пряжаны, анан кийин кездемелерди, жүндөрдү ушинтип ар кандай түрүндө вискоза сүрөт тартканга бүт карайм да, ылайыктуу кылып. Мынакей, ушинтип. Мен увалкасы, эмесин, раскладкасын, бүт эч нерсесин көргөзгөн жокмун сиздерге. Анткени көбүрөөк ошо эмеге көңүл бурайын дедим да, сүрөт тартканына көңүл бурайын дедим. Сиздерге көргөзүп, мына биягында төш жагы, бул турна, чөптүн арасында туруу, гүлдөрдүн арасында туруу. Так. Мына вот эмеси, төш жагы, турнанын төш жагы. Эки ийнени алып туруп, көбүрөөк жерини эки ийне менен иштесе болот. Батыраак да болот. Кээде мен 3 ийнени да алам. Мынакей. Так. Азыр окшошуп калабыз. Көрүнөт сиздерге жакшынакай. Мен экранды жакыныраак кылып алдым. Так, бул буттары,
буттараак. Азыр кара өңдүү жүн менен дагы бөлүп коебуз. Мен азырынча ак жүндү кылып атам. Эми болсо мынау ар түрлүү жүндөрдү алабыз дагы. Бул жагына мындайынан коздойбуз. Ар бир канатындагы жүндөрү башкачараак кылып азыр бүт бөлөбүз. Мындай кылып бөлөбүз. Коздойбуз ушинтип. Так, мен сүрөттү карап атам. Мен сүрөттү карап, анан кийин этип атам. Негизи сүрөттү караш керек. Так. Сүрөттү карап, мындайынан бөлүп. Бул ийнелер өзү негизи фальцовочный ийне. Анан кийин эме кылат да, муну астына обязательно мочалка салыш керек, анткени сынып калышы мүмкүн да, бул аябай назик болот. Ката болот. Мен сиздерге өткөндө айткам да, көргөзүп берем, ийне менен кантип иштеш керек деп. Негизи ушу панолор деле ушинтип тартат. Панолорду ушинтип тартат. Так. Мындай кылып азыр дагы канаттарын бөлөбүз. Анан кара жүн менен дагы бардыгын бөлүп коебуз. Так. Жаныңарга кайчы коюп койгула. Керек эме размери менен бөлүп коесуздар. Так. Бул жагына дагы мындайынан кошуп коеюн. Бөлүп. Так. Моундай өңдүү вискоза бар. Шу вискоза менен да биякты бөлүп коелу. Вискозады аралаштырып атам да. Бул анан кийин жылтырап жашнакай болуп көргөзөт. Бул жагын мындайынан дагы бөлүп коебуз. Анткени бүт башка өңдүү перышкалары, канаттары башка өң кылып да бөлүш керекпиз. Так. Эми болсо биз бияктарын оңдойбуз. Берке мындай кылып. Эми өтө калың болуп калбасын. Мындай кылып бөлүп коебуз. Так. Мына жеринде берке кара өңдүү керек экен. Мындайынан могу жерин толук кылабыз. Мен сүрөттү карап атам. Сүрөттү карап, берке окшош болуш керек да эми. Мындайынан. Так. Эми бул жагында шапочкасын минтип бөлүп кетебиз. Окей. Минтип бөлүп алып кетип калабыз. Так. Эми болсо мына төшүн бөлөбүз. Шыреле бөлүп кетели. Анткени мен азыр губканы жылдырам. Мен атайлап губканы кичирээк губка алдым да, ичине калың губка салбай эле коеюн, өтө чойбойюн депчи. Так, эми болсо, так.
мындайынан ак жүн көрүнбөй калат да, ошон үчүн биз кара жүн менен акырын бөлүп кетебиз. Эки буту так мындайынан бөлүп кетебиз. Азыр мен губканы жылдырам, ошон үчүн мындайынан бөлүп кетебиз. Андан кийин биягында бутундагы бул жагында да экинчи буту бар. Ал нар жакта анысын кичирээк кылабыз. Так. Азырынча мындай болжолдоп кеттик. Эми болсо мен колумду салып, мындайынан ичиндеги клеенка салып койгонго эми мындайынан жылдырып, эми куйрук жагына жылдырабыз. Куйрук жагына жылдырабыз. Анткени азыр куйругун кылабыз. Так. Так. Эми куйруктарын кылабыз. Так. Куйругу бул жагынан башталат. Так. Азырынча ушинтип кара жүн менен кылып беребиз. Андан кийин арасына ак жүн, анан кызыл өңдүү жүндөрдү дагы эметебиз, бөлүп коебуз. Бөлүп эметип коебуз. Азырынча ушундай кылып берели. Так. Анан кайра суулап, буну кайра киргизебиз. Жашынакай кылып. Негизи сүрөт тарткан кызыктуу да. Мен азыр сиздердин убактыңарды деле карап атам да, убакытты көп алып койбойюн деп. Ошон үчүн бат-бат кылып атам. Жылкы жай отуруп алып, рахат алып кылып бересиң да сенде. Сүрөт тарткан негизи өзүнчө бир керемет. Так. Мынакей. Эми болсо бул жерге мындай өңдүү жүндөн салып коебуз. Негизи жашоодо мындай өңдүү турналар болбойт, анан биз эми сүрөт тартып атабыз. Эми бирге фантазировать этип иштесек болот да. Эми мына жерде кара жүндөрдүн арасына биз ак жүндөн ментип өткөрүп койсок, бөлүнүп калат. Жүндөр бөлүнүп калат. Башкача оттенок дагы берет. Башкача оттенок берип, так. Бул ушундай. Так. Бягын коелу. Мен эки ийнени алдым, батыраак болсун деп. Жана эмеде тигиде болсо мен бир эле ийне менен иштегем.
болгону берде эми азыр батыраак эле кылайын деп экиинен алдым. Экөөнүн карагыла бир уголдо болсун. Кандай уголдо сайсаңыздар, ошол уголдо кайра чыгарыш керек. Сынып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биякты караңыздар. Анан так, биз башка өңдү вискоз алалы. Баарын сапсары кылып бербей бөлөлү. Так. Бул жүн негизи меланжевый экен, аябай жакшы меланжевый экен. Мага жагып атат. Мынакей, биякта канатын башкача тартсак, көрүнүшү да башкача болуп калат. Өзүнчө бир керемет. Кара жүндүн үстүнө биз кызыл жүндү эметип атабыз. И көрүнүшү да башкача болуп калат. Так. Так, эми болсо сары өңүн алайлы, бөлүп коелу. Могу жерге бирге сары өңдүн алайлы. Эми кара жүн алабыз. Эшик болсо суук. От жагып алып, отуруп алып сүрөт тартып бериш керек. Кыш келди. Так, эми болсо ар бир канатын бөлүп кара өңдү жүн менен эми биз бөлүп коебуз бул эмелерди. Канаттарын өзгөчө кылып бири-биринен бөлүп коебуз да. Ошондо дагы башкача болот. Так. Мынакей. Окшошуп келе атат. Ушинтип бөлө беребиз. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Ушинтип бөлүп коебуз. Так. Кром вискоза бар. Кром вискоза менен буттарын эметебиз. Так. Мына детальдарын жасап эметип койсоң эле уже окшошуп калат да. Мынакей бутун ар кайсы детальдарын баарын кошуп ушинтип эметип койсо окшошуп турнага окшошуп келатат. Так, ичиндеги азыр пакетке жабыш атат жиптер. Так, болду. Мына ичикилер биринчи турна.
дайым болуп калды. Так. Мынакей. Эми бул турнаны дагы бир сыра карап, кайсы жерине кошом, кайсы жерине кошпойм, анан дагы эме кыламын. Анан кийин дагы кошомун да. Давалка кыламын. Сүрөт тартам да. Окшоштуруп. Азырынча бизде ушундай болуп турат. Экинчи турнаны тартайлы. Экинчи турна биякты карап турун. Так, биз азыр бияка жылтырабыз. Башынан баштайбыз да. Мынакей башынан баштайбыз, ошон үчүн биз так, бул жака мындай кылабыз. Кайра эле кара жүндү алабыз. Кара жүндү алабыз дагы. Анан башынан баштайбыз. Так, бул жолу экөө так берди экен, мындайынан. Башын биянан баштайт экенбиз. Бул турнанын башы өйдө карап атат. Ошон үчүн биз башын өйдө жакка каратыш керекпиз. Так. Мен мындайраак жакыныраак кое алайын. Өйдө жакты карап атат. Башынын өзүнүн наклону өйдө жакка болуш керек. Так. Кызыл вискозаны алабыз. Шапочкасын биротоло жасайбыз. Ошо биринчи башын, мойнун, анан баягы денесин чыгарып алсаңыздар эле, анан калганын баарын эле уже детали деп коет. Аны мындайынан кошуп эмете бересиздер. Всё эме эле. Так, бул өйдө жакты карап аткандан кийин башынын өзүнүн наклону башкача болот. Так, ак вискоза менен кызыл вискоза менен кара жүндүн ортосуна ак жүндүн өңүн салабыз. Азыр мен бир ийне менен иштейин. Так. Так, бул турна өйдө жакты карап аткандан кийин биз мойнун башкача кылабыз. Так. Биягында төшү чыгып туру, жакшы эле бул жакка карап төшү чыгып туру. Эми прям идеально окшош болбой эле койсун, хотя бы композициялары окшош болуп турсун да. Эки турна. Бирөө өйдө жагында, бирөө ылдый жагында. Бирок шашпай жасасаңыздар, эме болуп калат. Окшош эле калат. Жок, кыла албайм десеңиздер, сүрөткө мындайынан эмени клеенканы кыркып алып турган, ошо клеенканы коюп турган, клеенканын ичинен деле урсаңыздар болот да. Келишип. Бирок мен эме мындай эле карап эле тартып атам да. Же болбосо шаблон коюп алсаңыздар болот. Ошентип эле эки турнанын бул жактан бул жакка которгону аябай оңой эле болот да. Сүрөт таап алыңыздар. Плакат болобу, же эме болобу, же баягы Pinterest'те карап турган ошол сүрөтүн чоңураак кылып туруп, А4 эмеси менен барып туруп ксерокстан өткөрүп алып туруп, анан ошону кайра клеенка менен кыркып, анан кийин шаблонун жасап алсаңыздар, анан бияка уже клеенканы коюп, ичинен урса болот да. Ошондо сиздерге жеңил болот. Мунун тартканы оңой эле, мунун эрежесин билип эле. Анан мен художник эмесмин деп туруп, бирок окшоштура берсе болот да, эми позволительно бизге эми гүл менен иштеп аткандан кийин. Так, коркпой эле жаза бериңиздер.
негизи мен ошо айтам да, коркпогула деп. Так, эми болсо бунун мойнунун асты кара, турнанын мойнунун асты кара болуп турат. Азыр ошо карасын бияка салсак, окшоштурсак. Так. Бул сүрөттү тартып андан кийин бир жери жакпай калса, акырын метип тартып койсоң, кайра эле чыгып кетет. Ошон үчүн айтам да, азырынча мен буну тиги эме кылган жокмун. Прям конечный результат кылган жокмун да. Бир жери жакпай калса, акырын оңдоп койсо болот. Мен чоң панолорду кылганда эки ийнени кошолом да, андан кийин эки ийнени кошкондон кийин эме кылып салам дагы, фальцовочный ийнени, анан эки ийненин ортосуна теменени, чоң теменени скотчтоп туруп, анан үчөө менен иштей берем да. Ошондо бул ичке да, мырип сынып калышы мүмкүн да. Тиги темене мына бир жерди жакпаса мынтип которуп эме кыймылдатып атпаймынбы? Ийне мынтип кыйшыйып калат. Ошон үчүн темене болсо, темене акырын темененин учу менен жылдыра берет каалаган жака жөндөчү. Чоң панолорду кылганда эме мен колдономун, ошондой техника менен колдонуп теменени алып алам да, сайып. Жөндөм мынтип иштеп аткан, мынтип кыймылдатып. Азырынча мен ошо ийнени аяп, теменени эметкен жокмун, эми бул жеңил эле, оңой эле депчи. Бул аябай ичке болот, сынганда тим эле бат эле сыны берет. Фальцовочныйийнелер. Могу жерде бирке увалкасы катуураак болгон жөнгө уже эме болуп атат, кыйшыйып. Так. Мен ак жөндө азыр эки бутун бөлүп алайын, ак жөн менен. Так. Биринчи мына жерде тумшугун жасаптыр, андан кийин эме кылып коеюн. Кыймылда бияка жылдырып алайын. Так. Тумшугу үйдү жакты карайт. Анткени бул оозу ачып, тумшугун ачып да эки жака бөлүп коебуз. Так. Үстүнө бир аз кошобуз. Үстүндөгүсү чоңураак болуш керек негизи. Үстүндөгүсүн бирге кошуп коелу. Ушундай мелочь деталында деле сүрөттүн эмесин көргөзөт да. Так, могу жеринде кызылы бирке азыраак болуп калыптыр. Бротулу муну эметип, чоңураак кылып коеюн. Мынакей. Так, кара жүн менен биз мойнун бирке бөлүп коелу. Ичкерээк кылып туруп бөлүп коелу. Так. Так.
бөліп қойдық. И осы маға азыр içindегі азыр мен құйрығын қылам. Қашан үшін мындай қылайын. Так. Құйрығын қылабыз. Так. Так. Бәрінде бұты. Так. Так. Шындай. Бияққа қылауыз. Азырынча ушинтип белгилеп кетсек, андан кийин акырындап окшошуп келатабыз. Так. Так. Эми мындай кылабыз. Бул жактан бул жакка, бул жакка, бул жагына бутун чыгарабыз. Так. Жана айттым го сиздерге, бир жери көбүрөөк болуп калса, акырынтип алып коебуз. Бул жери мага жакпай турган. Өтө көп кылып салып турам. Так. Так, 40 эле салайын. Ушу бетке жүн делечи көрүнүшүн кускут да. Анан суулагандайын дагы бүт жүндөрүн кыймылдатып, керек жерин баарын оңдоп алам, мен корректировка кылыпчы. Азырынча болжолдо эле эметип алса, андан кийин баарын жылдырып алам. Баарын жылдырып этип алам.
экинчи бутон кылабыз. Мынакей жашынакай кылып оңдоп алабыз. Бүт оңдосо болот. Крем вискозаны алып, буттарын кылып алабыз. Мындай кылып. Ушу буту дагы эме кылат да. Буту дагы кылып койсоң өзүнчө бир кооздукту. Кооз болуп, өзүнчө бир жашынакай болуп калат. Мынакей эжекелер ийне менен ушинтип эле иштей бересиздер. Суулабай эле акырын кургак кезинде эле болгондо мына байпактын өзүнүн эмесин жасалыш керек да. Биринчи увалкага чейин жасап, анан ийне менен сайып, ушинтип сүрөт тартып эмете бересиздер. Мен эми азыр сиздерге эки турнаны кантип тартканын көргөздүм. Анан эми мына чөптөрүн, гүлдөрүн оңой эле. Убактыңарды албай эле эме кыла берейин. Азыр эки турнаны бүткөндөн кийин, анан бүттүгүн фальцовка кылып бүткөндөн кийин дагы сиздерге көргөзөмүн. Азыр болсо эки турнаны көргөзүп, негизи аябай кызыктуу да булчу. Жүн менен иштеген негизи кызыктуу. Мен сүрөт тарта албайм деген адам тартып кетет. Мен кыла албайм, мен кантип кылам деген эме баардыгы тартып кетет. Бүт оңой эле. Жаза берсе эле боло берет. Мен үчүн бул сүрөт тарткан бул өзүнчө бир керемет да. Аябай жакшы көрөм. Өзүңүздөр карап атпайсыздарбы азыр? Бирке жүн, бирке вискоза, өңдөрү башка. Сүрөттөр өзүнчө башкача түшүп, көрүнүп, бөлүнүп, көрүнүп атат уже. Көзгө көрүнүп эле азыр. Окшошуп келе атат. Анан бул эме киргенден кийин, увалка болгондон кийин өзүнчө фактурасы да башкача болуп чыгат. Анткени биз берки азыр жүндөрүн калың салып атабыз. Бул мындай эмеси боектор мындай коюу болуп эметет да. Мокрый валяние кылганда биз бир сыра мындай себелип кетип атат. Буну болсо мына тешип ичине чейин киргизип атпайлыбы? Тешип ичине чейин киргизип, анан кийин эмеси жүнүн да мындайынан бурап көбүрөөк кылып, так. Баары бир бири-бирине окшош болбойт. Канча аракет кылбаган бири-бирине окшош болбойт. Төрт башка болот да. Бирок ошону менен кызык да булчу. Ошону менен кызык болот. Сүрөттөр да кызыктуу, жашынакай көрүнөт да. Так, бул өңүн алайлы. Мындай күрөң өңүн алайлы. Кыркы болсо уже бөлүнүп калат.
керек размер болуп калат да. Сиздерге кандай размер керек болсо ошондой размер болуп калат. Ине менен сайып. Ушомойдон калтыранга болбойт. Буну обязательном порядке анан увалка кылыш керек. Мындай сүрөт тартып, анан айнектин астына салып, анан дуалга илет да. Эме сухое валяние депчи. Мен ушинтип ине менен киргизип баары бир анан эме кийизди киргизем да. Сулап, самындап, увалка кылып, жүндү киргизип, домашний тапочкаларга да эле ушинтип эле ине менен сүрөт салып, анан кийин кайра увалка кылып койсоңуздар да болот. Сүрөт салса, ушинтип кантип сүрөт салса болот, ушинтип салса болот да. Оңой түрүндө салынат, аябай жеңил түрүндө салынат. Жана күчүктөрдүн мурдуларын, көздөрүн ине менен сайып увалка кылып койсоңуздар, жашынакай бөлүнүп калат. Азыр кара жүн менен бөлүп коем. Өңдөрүнчү ушундай бирге көрүнөт. Бири-бирине да аралашып кетпейт. Бөлүп коебуз. Увалка болгондон кийин өзүнүн фактурасы да жашынакай болуп чыгып калат. Аябай сонун болуп. Кара жүндөр өзүнчө кирип, кызыл жүндөр өзүнчө болуп. Эми муну үйрөнүш оңой эле болгону өзүңүздөр кызыксаңыздар. Мынакей жекелер, 2 турнаны тартып койдум. Эми могу жерде күлдөрдү көрдүңүздөрбү? Күлдөрүн, чөптөрүн эми убакыт албай эле, бул оңой эле көргөзгөндө эмне. Анан мунун баары бүткөндөн кийин анан дагы бир сыйра көргөзөм. Ушундай жакшынакай носкилер ушинтип эле сүрөтү тартылат.